Assalamu alaikum dostlar. YouTube'daki en alğaçkı videolarımdan biri uşul. Жаңы тартып баштадым. Бул видеодо мен айылымды көрсөтөйүн деп чечтим. Айылда кандай жашоо болот, жана айылда кандай бизнестерди кылышат, ошол жөнүндө сөз кылам. Жана видео тарттым атайын. Эч жерде даяр материал албай, өзүм баарын тартып чыктым. Кызык болсо анда көрүңүздөр. Бул биздин тала, Өзгөрүш айылынын таласы. Айткандай мен Таластан болом, атым Хадича. Таласта жалаң фасоль тигишет. Башка жемиштер деле бар, аларды да көрсөтө кетем. Фасольду мына ушу бышып калгандан кийин ушундай кармап эле жуулуп чогултуп алат. Чогултуп комбайнга салабыз. Мына бул бышып калган кези. Ушинтип саргайып калганда эле жуулуп башташат. Анан тышкары малинада тигишет. Бирок аз жерлерде эле да. Мына ушул талаага тиккен нерсенин баары бизнеске кирет. Малина тигип сатсалуу, азыр көрсөткөн баарынан акча тапса болот. Үйдөн сүт айран сатып, курут жасап сатып, сары май, каймак, бадыран мына ушундай. Ушулардын баарын сатса болот. Жана кышкыга да даярдайт. Баардыгы өзүбүздөн болот. Айыл ушунусу менен жакшы. Бул болсо патиссон. Бадыранды тустагандай кылып эле бадыран экөөнү чогуу тустайбыз. Башка нерселерди деле жасаса болот будан. Бул болсо кабачки. Бизге бул жагат. Котлет, ар кандай көп нерселерди жасайбыз будан. Бизде буну жүгөрү дейт. Жүгөрү. Кичинекей кезде аябай ойнотчу эле. Жүгөрүлөр жакшы болуп экен. Бул картошка. Картошкага эч кандай каза турган эч нерсе алып келген эмесмин. Азыр колум менен эле казып көрсөтүп коеюн. Картошка бардык жакта эле өзөт болуш керек. Бизде көп картошка эмес, фасоль көп тегишет. Бирок картошканы дагы сатып албай, баардык эле адам өздөрү тигет. Оу. Оу. Малина жедиңби? Жедиңби? Жейсиңби? Жебейсиң. Бадыран жейсиңби? Бадыран. Оу. Бул атам картошка казып келатат. Болду, кетебиз. Картошка эле калган. Мен малина тергем, бирок малинаны аябай аз тердим, видео тартам деп. Кетип баратабыз. Бул биздин жол.
Ушул жол бүткөндөн кийин эле айылга киребиз. Үйгө да жеттик. Эми үйдүн ичиндеги кандай тиричилик жана кандай бизнес, кандай жашоо болот экенин көрсөтөм. Натуральный жашоо мына ушундай натуральный айрандар. Айылда жашаган, уй бакканга ыңгайлуу. Жана мен терип келген малина. Анан дагы тоок бакканга да ыңгайлуу. Мына жумурткалар ушинтип турат. Кээде үйүлүп кетет. Буну сатабыз дагы жумуртканы да. Бул каймак. Холодильникке салып коюп, чогултуп туруп, уну сарымай кылат. Бул да каймак. Астында турган болсо курут. Жана айрандарды курут кылабыз. Ёжик болуп калыптыр. Бул огород үйдүн эле жанында. Капуста, помидор. Бул розалар үйдүн жанында. Бул алмурут. Бул апам тигет гүлдөрдү. Мен да гүлгө кызыгып баштадым. Мурун кызыкпачым. Бул мага жаккан гүл. Буюрса мен да гүл тигип баштайм. Тигип баштадым өстүрүп үй гүлдөрүн. Алар жөнүндө дагы буюрса кенен видео тартам. 3-4 ай болуп калды гүлдөрдү кантип өстүрөт ошолорду окуп үйрөнүп атканыма. Бул сабиз. Көрөйүн. Алып калыптыр. Мага азыр кереги жок сабиз. Сайып коеюн. Картошка бул. Бул кызылча. Кызылча. Бул пияз. Пияздар кичинекей экен аябай. Бул жүгөрүлөр. Бул алмалар. Мына ушуларды сатат. Калганын кышкыга да сактап коюшат, кышында жегенге. Алма карөөрү көп. Ушуларды да сатышат. Жакшы эле кирешени берет булар. Аябай карөөрүк алманы көп тигишкен, талаага дагы, үйгө дагы. Бул карөөрүк көп жакта эле бар болуш керек. Бул апам өстүргөн гүлдөрү. Көрсөткөнүн себеби апам гүл өстүрүп сатат. Мен дагы өзүм отургузуп баштадым. Мына бул менин гүлдөрүм. Мына апамдын гүлдөрү. Көп гүл сатып өстүрдү. Жана сатты. Көп гүл да сатып алат, кайра сатат. Ушундай бизнес да кылса болот.
күлөстүргөн оңой экен деп ойлочумун. Аябай эле кыйын экен. Бул биздин көчө. Бул биздин үй. Абдан жакшы кошуналарыбыз бар. Чоң атамдын үйүнө баратып, атам өлкөзүнүн үйүнө. Кошуналарыбыз аябай жакшы. Биздин баарын түшүнүүбүз бар. Мына ушундай бизнес кылышат. Кандай Улжан? Жөжөлөр. Кудай буйруса дагы көп видеолорду келишкенге аракет кылам. Бул менин чоңой төшкөн жерим видеолор. Барган жерим, кайын журттан да видео тартканга аракет кылам.